على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى. Burgur Aziyadагы сайттер уюму пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлө мүчөлөрүнүн өздүктөрүн тактоо иштерин улантууда. Мына ушундай өтүнүч менен Баткен областынын Кадамжай шаарында жашаган Асановтар кайрылышкан. Алардын тарыхый санжыралары иликтөөгө алынып, атайын күбөлүктөр берилди. Буга байланыштуу Кадамжай шаарында пайгамбарыбыздын урпактарынын жолугушуусу болуп өттү. Урматтуу туугандар, урматтуу ушул Кадамжай шаарынын жашоочулары, өткөндө ушул уулуңуздар инибиз Саид Жангазы ушул биздин Борбор Азия сайттер уюмуга арыз менен кайрылган болчу. Анан аябай бул жигиттин аракеттери, бул жигиттин мындай алдына койгон максаттары абдан чоң экен. Аны ушул бизге ошо кайрылган күн эле биз аны байкап, бул кишинин ошо арызын биринчилерге коюп, бул кишинин арызын биз карап чыктык да. Бул боюнча далилдердин бардыгы келтирилген. Бул далилдер эң азы 950 жыл мурда жазылган китептер. Асты 1150 жыл мурда жазылып сакталган китептер. Бул дүйнөнүн ар кайсы жагынан чогултурулуп, бул далилдер бардыгы мына Сайттер борбору комиссиясынын иштөөсүнүн негизинде бул бардыгы бул далилдер алынып келинди. Кандай гана улут, кандай гана уруу болсун, бардыгы ошол өзүнүн тарыхын тактап туруп, келечек урпактарга ташташтык бул инсандык негизги парз болуп саналат экен да, урматтуу туугандар. Ошондуктан бул эң биринчи турган бир мойнубуздагы милдет экен, бул тарыхты тактап, кийинки урпактарга ошону так даана кылып өткөрүп бериштик бул ошол биздин мойнубуздагы милдет болуп саналат экен. Рахмат ушу жигитке, Аллахым разы болсун, иншалла. Ошого ушу уруксат берсеңиздер, ушул Сайттер борборунун төш белгисин ушул жигиттин кылган кызматтары үчүн тапшырып коюуга уруксат берсеңиздер, иншалла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад. Аллах таала мубарак кылсын. Иш-чарада Борбор Азиядагы сайттер уюмунун жетекчиси Саид Умар Олмасханов бир канча кылымдар бою эл ичинде сайиттерибиз, төрөлөрүбүз жана кожолорубуз деп келгендердин көпчүлүгүн комиссиянын иликтөөсү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсүнө эч кандай тиешеси жок арабтардын башка урууларынан экенин көрсөтүп жаткандыгын билдирди. Мындан улам тарыхый санжырасы такталып, колдоруна күбөлүк алышкандар гана сайиттер боло ала тургандыгын баса белгиледи. Кайрылган, каттоого турган мына 11 миңден ашыгыраак сайиттердин жарымыдан көп чыкпай калды. Булардын тарыхы чыкпай, башка бирөөлөр деп көрсөтүлдү. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин марказ, биздин борбор иштеп жатат. Күбөлүгү колунда барларды гана биз сайит деп айта алабыз. Сайиттерге күбөлүктөр менен бирге шахада насап берилет. Анда пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга чейинки аталары жазылып, 3 мөөр менен бекитилет. Биринчи мөөр Борбор Азия сайиттер марказынын мөөрү, экинчиси борбордун жетекчиси Саид Умар Олмасхановдун жеке мөөрү, үчүнчүсү Мекка накабасы комиссия тобунун мөөрү болот. Шахада насап ушундайча жазылат. Бул 3 мөөр менен бекитилет. Мына бул берилген алган сайттын аты фамилиясы бул жерде жазылып, андан та пайгамбарыбызга чейинки бабалары жазылып туруп, 3 мөөр менен бекитилет. Биринчиси Борбор Азия сайттер марказынын мөөрү, экинчиси Саид Умар Олмасхановдун мөөрү, борбордун жетекчиси, үчүнчү мөөр Мекке накабасынын мөөрү, комиссия тобунун мөөрү болуп басылып, ушундай болуп тапшырылат. Мындан ары эч ким куруктан курук эле кожо деп, куруктан курук эле төрөмүн деп, куруктан курук эле сайитмин деп айтылынбайт. Мындан кийин ар бирөөсүнүн колунда ушундайча документтер болот. Кана күбөлүк кимде бар азыр? Ушундайча күбөлүк, ушундайча карт болот, бул дайым жанында болот. Зиярат, Мекке умра зияратында болот, дүйнөнүн кайсыл жеринде болсо, эгер ошол менин үй бүлөмдү айтып, даңгазалайм дей турган бир ойлору болсо, ушундай карты дайым жанында болуш керек. Экинчиси өзүнүн насабыны, ар бир эмесини инеден жүүгө чейин тастыктаган ушундай шахада насап болуш керек ар бир төрөлөрдө. Ошондо гана биз буну сайит деп айтканга иншалла укуктуубуз. Биз өзүбүздү тааныштырып кете турган мен Таластан келдим. Менин фамилиям Полот
Kocaev, Taşbaca. Bizde ilgerden beri şu sayitlerden biz жүргөнбүз, бирок тактап берилген, такталган эч бир нерсебиz жок. Санжырабыз ошо баягы куугунду калынган нерден кийин кайерге көмүлүп, кайерде калып кеткенин таба албай, şu бар деп айтып жүрөт эле. Иншаллах мына бу жерде тастыктап, şu санжырабыз туура чыгып, şu хакыйкый сайиттерден экенибизди берип, мынандай күбөлүктөрдү берип тастыктап, биздин анык сайит экендигибизди ушул күбөлүктөр тастыктап турат иншаллах. Эми Аллах шуга улуу пайгамбарыбыз ошо алтын атка layık болушубузду насип этсин. Рахмат. Биз Кадамжай шаарынын Асанов көчөдөн тарагандар, Асановдар буга чейин Бишкектеги сайиттер борборуна кайрылганбыз, өзүбүздү тактап бериңиздер деп аларга арыз жазган болчубуз. Анан алар арызыбызды кабыл кылышып туруп, андан кийин анын үстүнөн иштешип, Мекке аркылуу Умул Кура университетинин алымдарынын текшерүүсү менен биз Орто Азияда Пайгамбар саллаллаху Хусейн разияллаху анхунун Зайнул Абидин, Зайн Абидинден тараган сайиттер болуп чыктык. Ошого байланыштуу бизге күбөлүктөр берилди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын урпагы деген ушул борбордун башчысы Сайд Умар Өлмасхановго терең ыраазычылык билдирем. Жана алар менен иштеген, жардам берген бир туугандарыбызга Аллах Таала өз умматында аларга бейишин берсин. Кадамжайдагы иш-чарага Баткенде жана Таласта жашаган жана өздүктөрү такталган сайиттер келишти. Алар Борбор Азиядагы сайиттер уюмуна ыраазычылыктарын билдиришип, коңшу өлкөлөрдөгү туугандары менен да жолугушуп, таанышуу ниеттерин билдиришти. Allah'a şükürler olsun. Rahmat sizlerge. Kılgan ihsanları kabul olsun bu ülkelerimizden. İnşallah bu tuğanlarımızı taptık. Allah'a köpten köp şükürler olsun. Bundan keyin üzbey. İnşallah bu tuğançılıkta urpaklarımızdan ötküzüşke inşallah hareket kılavuz bir kolumuzdan gelen küçüğümüz menen. Biz Batkenden geldik. Şu Batkenge bugünkü iş-çaraga bu tarafı Talas'tan gelişti. Ошондой биздин азиреттери Сайд Умар Өлмасханов баш болуп келди. Ушул бүгүнкү иш-чара жакшы деңгээлде өттү негизи. Бири-бирибизди таанышкан туугандарды сайттарды табып, буга бизге жол ачылды деп ойлоном. Шүгүр кылабыз ушуга. Биз бири-бирибиз туугандарыбызды билбейбиз, каерде жашап жаткан, каерде бар экенин билбейбиз. Мына эми Сайд Умар башчылык кылганда мына ушинтип бири-бирибизди таап отурабыз. Мына şuğa biz simiktanabız. Şükürlerge rahmet aytабыз. Jana en solu kalayıp, onları uzak olsun. Allah Taala aman bolsunlar. Бул Кыргызстанда эмес, Өзбекстандагы сайиттер, анан ошондой эле Казакстан Республикасындагы сайиттер өздөрүнүн сайит экенин такташтырып ушундай жыйындарды көргөндө, биз деле чакырылганда биз деле барбак элек. Ошолор менен тууганчылыкты бекемдеп, ошол пайгамбарыбыз көрсөткөн жолдорду улантып келмек элек. Айта кетсек, буга чейин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлө мүчөлөрү болгон сайиттердин жолугушуулары Ош областынын Окат районунда, Жалал-Абад областынын Алабука районунда жана Баткен областынын Самаркандек айылында өткөн. Mustafa